апта ичинде орун алган өлкөдөгү олуттуу окуялар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өлкө башчы Садыр Жапаров 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктады. Төрага Талант Мамытов улуттук онкология жана гематология борборуна барды. 10 мартта президент Туркиянын тышкы иштер министрин кабыл алды. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрүүгө макулдук берди. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик иш сапары менен Өзбекстанга барды. Өзбекстан Кыргызстанга 20 тез жардам автомашинасын белекке тартуулады. Казакстандын Алматы шаарында аскердик учак кулады. Борбордо бейөкмөт уюмдарга жана Азаттык радиосуна каршы митинг болуп өттү. Өлкө башчы Садыр Жапаров 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктады. Куттуктоодо ардактуу апалар жана эже карындаштар, сиздерди аялдардын эл аралык күнү 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Силер эл журтубуздун кутусуңар. Бизди сыймыкка бөлөп ар дайым шыктандырып турасыңар. Жаркыраган жаздын жылуу илеби менен кошо келген майрам күнү жүзүңөргө жылмаюу тартуулап турсун. Жакындарыңыздардын арзуусу менен камкордугу ылайым курчап турсун. Сиздерге бекем ден соолук, бакты таалай жана бейпилдик каалайм деп айтылат. 9 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов Бишкек шаарындагы улуттук онкология жана гематология борборуна барып, андагы дарыланып жаткандардан кабар алды. Ошондой эле борбордо курулуп жаткан жаңы имараттын курулушу менен да таанышкан төрага Жогорку кеңеш оор илдетке кабылгандарга ар тараптуу көмөк көрсөтүү багытында тиешелүү иштерди жасай берерин белгилеген. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 10 мартта өлкөгө расмий иш сапары менен келген. Туркия Республикасынын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглуну кабыл алды. Жолугушууда саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташуунун актуалдуу багыттары боюнча пикир алмашуу болгон. Мамлекет башчысы быйыл 30 жыл толо турган кыргыз-түрк дипломатиялык мамилелеринин жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеген. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрүүгө макулдук берди. Аталган мыйзам долбоору 2 жана 3 окууда добушка коюлган. Жыйынтыгында 94 депутат макул, 6 каршы добуш берди. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 11 мартта Өзбекстан Республикасына мамлекеттик иш сапары менен барды. Мамлекет башчысын Ислам Каримов атындагы Ташкент аэропортунда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алган. Президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өзбекстан Кыргызстанга белекке тартуулаган 20 тез жардам автомашинасы Ошко алынып келинди. Азырынча тез жардам автоунаалары кайсы облустарга бөлүнөөрү так айтыла элек. Казакстандын мурдагы борбору Алматы шаарына жакын жерде ичинде 6 киши болгон аскердик учак кулады. Расмий маалыматтарга ылайык, унаа учагы Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматына таандык экени кабарланды. Алматы аба майданынын басма сөз кызматы атайын кызматка таандык Нур-Султан Алматы багытында учкан АН-26 учагы жерге конорго жакын калганда кырсыктаганын билдирди. Байланыш 17:20 үзүлгөн. Дароо чара көрүлүп, биздин кызматтар кырсык болгон жерге барды. Учак учуу конуу тилкесине жакын жерде кулаган деп кабарланды. Алматы аба майданынын басма сөз кызматынан.
Бүгүн 14-мартта Бишкекте бейөкмөт уюмга жана Азаттык радиосуна каршы митинг өттү. Борбордук аянтка 30дай адам чогулган. Алар өкмөттүк эмес уюмдар менен байланышкан маселелердин чечилишин жана АКШ Конгресси тарабынан каржыланган эл аралык коммерциялык эмес радио Эркиндик телерадио берүү уюмунун кыргыз кызматынын жабылышын талап кылышууда. Маанилүү маалыматтар, акыркы жаңылыктардан биздин канал аркылуу кабардар болуңуз.